Токомбаевдин көрсөткөндөн кийин музейге айланган. Бүгүнкү күндө ошол Ал Токомбаевдин фондусундагы жазуучулар, акындар колдоо көргөзүп, бул музей иштеп атат. Калганын силер экспонаттар менен, иш орду менен жакындан өзүңөр барганда азыр таанышасыңар, кеңири таанышасыңар. Бул жакта Тургөнбай Сыдыкбеков жашаган, Алкул Усмонов жашаган, Кубанычбек Маликов, Насирдин Байтемир, биздин көптөгөн акын жазуучулар ошол жерде жашап кетишкен да. Ал Токомбаев бул үйгө 1944-жылы жайында көчүп келген. Ал Токомбаев карасыңар, кайсыдан отурат? Кайсыдан Арап албай. Биз ал кезде Арап албай. Кырлар жыйнагы чыккан. Мунун форматын карасаңар кичинекей, муну согушта жүргөн биздин солдаттар гимнастеркасынын төшүндөгүнө салып алып окушкан экен. Ушундай кичинекей ошого аякталыштырып чыгарылган да. Бул жер китепканасы да. Ал Токомбаевдин мебелдери, китептери, бул жерде всемирная литература турат. Бул жакта кыргыз жазуучуларынын көбү деген дарстерин алып берген да. Кинолордон көрүп жүрсүз, кургатылган орех да. Эмеде иштеген. Телевизор болгондо ручное управление. Эгерде болсо кызы менен түшкөн. Балдардын тагдыры кандай? Балдардын баары өтүп кетти. Сүрөттөр эмеде турат, коридорго илип койдук. Карлен Алиевич Токомбаев, бул эң улуусу Карлен деген аты. Бул Карл Маркс, Ленин эңгестеген. Бар идейни ошкандар технический наука академияда иштеген всю жизнь. Ал киши өтүп кетти. Анан Тарас Алиевич Токомбаев, Тарас деп 30-жылы туулган Москвада. 35-жылы туулган эже, филолог, вуздарда мугалим болуп жүргөн, политехнический университетте мугалим болгон. Анан эмеде Караколдо иштеген университетте. Анан кийин ушул музейди түптүп, ушул музейде өмүрүн өткөнчө иштеген эже. Биянын кыргыз телевизион студиясынын основатели болгон. Анан бул атасынын жолунда бул жазган. Эң биринчи улан 60 жашында эле кетти. Анан Тамара эже, анан кийин Карлен Алиевич, анан ошол жерде Тарас Алиевич. Алдар өтүп кетти. Небередер аябай көп Америка. Бүгүн биз Катифталин мектебинин 10-классы менен Ал Токомбаевдин музейине, үй музейине келдик. Бул жактан бизде Рахат Бабтургана тосуп алды. Бизге аябай көп маалымат берип, бизде Ал Токомбаев кандай жашаган, эмне иш кылган баарын айтып берди. Рахат Болотбековна чоң рахмат. Ал Токомбаев, унут дедим, белек бердиң унтуус, сыймык менен сыйландым. Унут дедиң белегимди, уу жуткандай кыйналдым. Сууга белек кылсаң, агып кетер, унутар.
дени муздак жүрөгүмөз мен ал менен эмес уу жутар. Көрдүң бекен толкундарды чачың менен чапкылап, жансыз сууга тамга түшпөйт, кордосоң да аткылап. Мен кыргыздардын көптөгөн улуу акын жазуучуларын тааныйм. Жана дагы ушулардын ичинен Алы Токонбаевга абдан баа берем. Анын көптөгөн чыгармалары ар бир сабы миңдеген ойлорду өзүнө камтыйт. Ар бир сап ырларын окусам ыйлагым келет жана көптөгөн ой сезимдерге батам. Ошолордун ичинен мен Энекем деген ыр сабына абдан баа бердим. Ошондон 2-3 сап айта кетсем. Ой Энекем, сенден жарык таң барбы? Сенин нуруң түбөлүккө бүтпөгөн. Ой Энеке, сенден күчтүү жан барбы? Кандай күч бар сага жардам күтпөгөн? Ой Энеке, баратасың улгайып, каарылыкка бергим келбейт өзүңдү. Бирок өмүр шелпиреген жел кайык. Шашып айтчы даанышмандык сөзүңдү. Жана дагы байкасак, ар бир бул улуу жазуучу акындардын өмүрүндө бир гана ушундай деңгээлге жетишине өзү гана эмес, ата энеси дагы чоң маанини ээлейт. Себеби ата энеси кичинекей чагынан бери балага колдоо берип, көптөгөн туура тарбия берип, ошо өзүнүн тилеги боюнча кетишине жардам берет. Таң алдында ыр менен жазылган роман. 1916 жылдагы көтөрүлүштүн жана өркүн убактарын көрсөткөн, чагылдырган чыгармалардын бири болуп саналат. Ал чыгарма 1962 жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон. Ал чыгарма 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү 1935 жылы Кандуу жылдар аттуу болуп чыккан. Экинчи бөлүгүндө болсо 1947 жылы Таң алдында деген ат менен чыгып, иштетилген варианты болуп саналат. Биринчи бөлүгүндө биз кыргыз элинин көтөрүлүшкө чыкканы жана жеңилиши жана Кытай жергесине качышын көрсөк болот. Экинчи бөлүгүндө болсо Кытай жергесиндеги жашоосун жана кыргыз жергесинде ак падышачылыгын түшкөндөн кийинки келишин көрөбүз. Мага ошо Алы Токонбаевдин Сизге деген чыгармасы жакты. Ошол чыгармадан мен 6 сап айткым келет. Көзүңдү карагаттай тиктегенде өзүмдү карайыңан көрөр элем, жалыңдуу илебиңе чыда албай, жалбарып маңдайыңан өбөр элем, адашып азыр эле табышкандай, чекемди жүрөгүңө жөлөр элем. Алы Токонбаев, эгер болсом, күн болсом көз ялтып жаркыраган, нурма калганча келер элең, суу болсом аскадан шаркыраган, суйкайып суу алууга келер элең, көркүрөп капчыгайды жарып өтүп, чарпылып кучагыма алар элем, түбөлүк махабатка кир жугузбай, сүйгөнүм кубанычыңа канар элем.